Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылыштагы коногубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Улуттук филармониясынын солисти, ошондой эле Кыргыздын Николай Басковы, Чырмаш Төрөбеков. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Көп мамлекеттерге бардыңыз. Барган мамлекеттердин ичинен сизге кайсы мамлекет сиздин кубулуңузга толду? 99-жылы Швейцарияга бардык да, ЮНЕСКОнун чоң программасы менен Жибек жолу аттуу бир чоң проект менен. Ошондо Швейцарияга барып концерт коюп, Швейцарияны көрдүк. Чыныгын айтканда, Кыргызстан экинчи Швейцария дегенде эле бүт бар жагынан төп келишет экен да. Климаты да окшош экен. Ошончо мамлекетке барып, фонтандан көчөдөн суу иче албайсың да. Бир гана бизден ичебиз. Анан Швейцариядан ичкенбиз да, фонтандан сууну. Уруксат берилген да, ичсеңер болот, силердикиндей, Кыргызстандыкындай деп. Анан ошол карап көрсөм, бүт бар жогу жакшы экен. Анан эң негизиси ошол кичинекей мамлекет болгондуктан биздин Жалал Абад областынын территориясы менен тең мамлекет экен да. Анан эгер ушундай дагы эле ошол талантым менен ушундай жумуштар болуп калса, ошол Швейцарияда жашагым келет эле да мен. Сиз сыймыктанган сыйлык. Биз ушул өзүбүздүн чыгармачылык жактан менен иштегенден кийин мынакей бизге эмгек сиңирген артисти берилет. Андан кийин ушул эл артисти берилет. Ушул эң чоң сыймык ушул биздики ошол өзүбүздүн жумушубуз боюнча элге жакшы кызмат кылсак, ошол эл артистине жетсек, ошол сыймыктанган сыймыгыбыз ошол болот. Сиздин идеалыңыз ким? Биз идеал туткан адамдар көп. Бизи чыгармачыл адамдар болгондон кийин идеал туткан адамдарыбыз көп болот. Мен да ушундай агайлардай болсом, ушундай эжекелердей болсом деп көп кыялданчубуз студент кезибизден эле. Анан ошол опера ырчыларында мен мектепти бүтүп эле ушул опера балет театрына келгем да, 90-жылы. Ошондо опера ырчы агайларыбызды көрүп, мынакей Болот Миңжилкыев дүйнөлүк ырчы болуп агабыз кетти мына. Ошол кишилерди көрүп калдык оперный театрда студент кезибизде. Мынакей Токтоналы Сейталиевди ушундай кылып сыймык көрчүбүз. Артык Мырзабаев агабызды, Темирбеков, Марлен агайларыбызды ошол сахнада ырдашканда ушунчалык биз пир тутчубуз да. Биз да ушундай ырчы болсок деп. Уулуңуз бар экенин билебизми? Ошол уулуңузда сиздеги болгон талант барбы же? Мен бир кыз, бир уулум бар. Кызыма да ошол пианино, скрипка кызыктырып барат бекен, ошол чыгармачылык жакка десек барган жок. Ал эми уулум ошол музыкалык Абдыраев мектебинде окуйт. Азыр флейтада окуп, азыр кайра ошол удар инструментине которулду да. Окуп флейтаны окуп 8-классты бүтүп. Эми ошол уулумду айтып кетсем, ошол менин жолуму жолдоп кетти да. Азыр ошол кызыгып, башкача бир сүйлөп, ошол музыка дүйнөсүндө жүрөт да. Эми ойлойм, ушул менин жолуму жолдойт деп уулумду. Жаңылбасам, 3-4 жыл башта Өскөн жер деген топ түзүлгөн экен. Бул канча жыл болуп калды, бир 5 жылдай болуп калды окшойт. Өскөн жер деп муну автору ошол биздин композитор сыймыгыбыз агабыз Бакыт Алишеров жазган, бул Өскөн жер дегендерди. Андан бул Өскөн жердин ошол текстин Кыялбек Нурманбетов агайыбыз жазган. Анан сүйлөшүп олтурушуп, анан бул ырды ушундай жакшы кылып алып чыгыш үчүн 3 жанрдагы ырчыларды чогулталы деп сүйлөшүп, анан эстрада ырчысы Ырыскел Досмонкулов, анан элдик ырчы Бакыт Шатенов, анан классикалык ырчы мени кошушканда, ушундай 3 жанрдагы бир жакшы бир ырчыларды алып чыгып, ушуларды бир группа кылып түзөлү деп өзүнчө бир жакшы иштеп келгенбиз да. Азыркы күнгө чейин дагы астыбызда дагы бир жакшы бир чыгарма жазышып атат. Кудай буйрса ал чыгарманы алып чыгабыз.
ошондой өскөн жер деп ушул жалаң патриоттук жакшы чыгармаларды алып чыгабыз деп ойлоп атабыз да. Албетте, чыгармачыл адамдардын көпчүлүгү элдин жакшылыктарына, чакырууларга, тойлорго барат. Мына ошол тойлордо сиздин кайсыларыңызды көп суранышат? Мынакей жакшылыктарга чакырып калышат, жакшы билгендер, угуп жүргөндөр, көргөндөр дегендей. Бул жакшылыктарда көбүнчө мен ошол юбилейлерге чакырышат да. Юбилейлерге себеби мен ырларым туура келсе керек деп ойлойм. Мисалы, мынакей Өчпөс жылдыз өзүбүздүн Жолдубай Кайыв агабыздын атам менен энеме деген ырын көп ырдаймын. Апаларга деген ырлар бар. Ошол ырларды анан уккулуктуу мындай жакшы өзүбүздүн элибиз, жерибиз жөнүндө жакшы патриоттук ырларым бар. Ошон үчүн ошондой юбилейге көбүрөөк чакырышат да. Гречка же нокот, кайсынысын тандайсыз? Гречканы тандамакмын. Себеби өзүмдө гречкадан көп тамак жасап жейм. Ооруп калсаңыз кандай дарыланасыз? Ооруп калсам, Кудайга шүгүр, кызым врач өзү жазып берген дарыларды ичип батырага айыгып кетебиз. Убакытка кыянат кылдым дегенди кандай түшүнөсүз? Убакытка кыянат кылдым дегенде бул себеби бул жашоодо ар кандай учурлар туура келет, кээде кыйынчылык, кээде жеңилдик келет дегендей. Ошону убакытты мен ойлойм, ошол туура пайдаланыш керек депчи. Туура пайдалансаң, ошондо бул жашоодогу кылган ишиңдин да үзүрүн көрөсүң дегендей да. Бул жашоодо артымдан эмне калтырып кеттейм деген суроого сиздин жообуңуз? Бул жашоодо эми ушул мен чыгармачыл адам болгондон кийин ушул менин өзүмдүн ушул талантым ушул кыргыз элиме түбөлүккө калат деп ойлойм. Себеби аткарган чыгармаларым, кылган жумушум, ушул маданиятка канчалык жакшы чоң кызмат кылсам, мен артымда ошол калат деп ойлойм да. Концерт коюп пайда табууга болобу? Мен билбейм, ошол кээ бирлер ошол концерт койгондо ошол мен пайда көрөйүн деп концерт коет экен. Мен оюм деги эле андай ой болгон эмес. Концерттен ушу пайда көргөн да эмесмин. Мен ошо өзүм чыгармачылыгым элге жеткирейин деп концерт коюп жүрөм. Болжолдуу түрдө концерт коюш үчүн канча чыгым кетет? Эми концерт койгонго мисалы ошол өздүк концерт деп коет. Ошол өздүк концерттин өзүң жакшы бир чыгармачыл концертиңди берсең, анда мен ойлойт элем, бул азыркы күндө заманга жараша болуп калды да. Мурда жеңилирээк болчу, каражатты азыраак кетчү. Азыркы күндө ошол сахнанын жасалгасы менен көп сахнага жакшы кооз болуш үчүн, светтерди коюш үчүн азыр кичине кымбатыраак болуп калды каражаты. Мен ойлойм, бир жакшы чыгармачылык кече өткөрөм десең, бир $10,000 кетиши мүмкүн. Чырмаш Төрөбеков кечиримдүү же? Мен абдан кечиримдүү адаммын өзүчө. Анан бардыгын кечирип, жамандык кылбайын деген аракетте жүрөм. Кечиримдүүмүн. Ачууну кандай жеңесиз? Ачууну мен ошол өзүмдүн талантым менен акырын жеңип кетем ошону ачууларды да. Сиздин кусалыгыңыз эмне? Биздин кусалыгыбыз эми жанагы туулган айылыбызга алыспыз. Ошол кусалык ошол айылда көп болот да. Көрсөтүүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон. Мен эми ушул кыргыз элиме мынакей жакшы бир 21-жыл келатат. Мен ойлойм, ушул 21-жылы ушул жакшы жыл келет деп ойлойм кыргыз элиме. Жакшы нерселер ушул 21-жылы келсин деп ойлойм. Каалап кетет элем. Рахмат, көрсөтүүбүзгө келип, бизге жагымдуу маек кургандыгыңыз үчүн биз албетте ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чыгармачыл ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.